Кара Суу районунун прокуратурасынын жаңы имаратына мезгил кутусу салынып, курулушу башталды. Иш-чарага атылган көзөмөл органдын кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Аталган мекеменин учурда колдонуп жаткан имараттын эскилиги жетип, жаңы кеңсеге муктаждык жаралган. Ал бардык заманбап шарттары менен бүткөрүлөт деп айтылууда. Анда иш бөлмөлөрдөн сырткары конференциялык зал, ашкана, спорт залы да болот. Долбоордун сметалык баасы 30 миллион сомду түзүп, ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү мерченделген. Жаңы имарат буюрса 22 ноябрь биздин майрамга бүтөт деп ойлойбуз, максат кылып атабыз. 2-3 айдын бир 3 айдын ичинде бүтөт деп ойлойбуз да. Бүгүнкү күндө материально-технический обеспечение кичине кемтик болуп атат, бирок жаңы имаратта ошол нерселердин баары өзүңөргө барыңарга белгилүү да, бүгүнкү электронный документка барып, ошого жараша бүт техникалар жабылары керек да. А эски зданияда андай мүмкүнчүлүк жок болчу. Азыр эми ошол бүгүнкү заманга жараша бүт нерселер болот. Мындай шарттардын түзүлүшү айыптоочулардын жакшы иштешине дагы да өлгү болот. Бүгүнкү күндө облус аймагында мындан тышкары Алай районунда дагы жаңы имараттын курулушу башталган. Ал эми мындан сырткары да Ош областы боюнча жалпы алып келгенде Алай районунда жана Кара Суу районунда административдик имараттардын жаңы имараттардын курулушу башталган. Алай районунку бир ай мурда башталган болчу. Азыр эми Кара Суу районунун бүгүн иш-чарасы болуп атат. Мындан сырткары Ош областынын прокуратурасынын имараттын сырты капиталдык ремонттон өткөзүлдү. Белгилей кетсек, Кара Суу районунун прокуратурасынын эски имараты 1970-жылдары курулуп, кызматкерлердин иштөөсүнө толук кандуу шарт жок. Ошол себептүү Ош облустук прокуратурасынын ар бир райондогу кеңселерин кезек-кезеги менен оңдоп түзөө, жаңылоо иштери уланууда. Нурастан Бакытбеков, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.